Аскот микрорайондагы жана камералар боюнча азыр эле Санжарга кирип чыкты төрагага. Анан эми письмону калтырды, болсо койсок болот дейт. Анан эртең силерге да бир письмо чыгам да, оюнча сметасын алып берип дейт. Сиз ошо УВДнын начальниктерине сүйлөшпөй дейсизби? Вообще Восходко эмес, биздин дворго эле. Бир өйдө жаган кими же Мобилде же койдум дейт, койгондон дейт уже 6 камера. Биз жака эле 3 канча болсо. Биз азыр ГОУДу менен сүйлөшүп атабыз. ГОУДу азыр эсимде жок. Бир 15 камерага бизге неме жазып атат. Ошондон карап бербейсизби? Ошо 15 камера деген бул эми ал камералар анда күчтүү камералар. Алар баягы лицосун ошо бизге ошо керек, панорамный. Майдалары бар бизде. Ошону тани турган, ошондо болуп туруп шаарыбыздын баягы коопсуздугун кароо максатында алар андан кийин немеге МВДнын немесине уланат. Биз ГОУДун ошону уланат. Ошого биз азыр 15 камераны азыр ошо ГОУДга акча алып берели деп атабыз. Ошондон жазып алсаңыздар, анда ошону Восходтон карайбыз. Бизге 3-4 камера берсеңиз. Бир районго 3-4 бере албайбыз. Анда 3. Карайлы. Үчөөнү карап беребиз. Анан экинчи вопрос могу садик боюнча. Азыр жанагы садик бир бала сабак албадыбы? Садикчи ошо боюнча кандай иштер? Же хотите полномочия бергиле, же уполномоченный кишилерди кошуп бергиле, я тоже буду работать с вами. Биз ал садикке барып тартып эметтик, азыр просто эмеге беришиптир, экспертизагачы. Анан ушуну сабак берсе тоже болбойт го балдар. Бул эми азыр буну бир тарапты айтпай турайлы. Мен ошол тиги немеге соцсетке чыкканда эле түнү эле мен вице-мэрге тапшырма бергем. Эртеси эле вице-мэр келип туруп баарын топтогон. Ошол жердеги азыр сиз айтып аткан маалыматтардын баарын мага берди. Бул жерде ГОУДун начальниги келди, чыкырдым, ага тапшырма бердим. Вице-мэрге соцблок боюнча бердим. Алар ушул жерден барып, жерине барып биринчи барып карашып, андан кийин бүт бияка ошол баланын дагы энесин чакырып, биякачы КДД өттү, биякачы комиссия өтүп, комиссия өткөндөн кийин ошол азыр экспертиза кетти, ошону карашыбыз керек. Бул жерде мен тияктын да буяктын да күнөөсү жок же бар деп айта албайм. Себеби бул жерде күнөөсү бар. Мен бир нерсени мага доложить баягы нянка түш мезгилде көргөн экен. Жанагы көгара болгончу. Бирин анын күнөөсү ошол убагында тиги бала бакчанын заведующийне же болбосо старший медсестрага айткан эмес да. Айткан эмес. Анан кийин бирок дагы бир немеси бул тиги өзүнүн түшүн катында саат 10-до көрдүм деп атат да баласыныкын. Эми ошо саат 4-тө алып кетиптир. 4-4:30 алып кетиптир баласын. 4-4:30-дан 10-го чейин ошондо баласынын памперсин бир жолу алмаштырбады же баласын ачып карабадыбы, эмне үчүн саат 10-до көрдүм деп атат. Бул жерде дагы бир кандайдыр бир неме болуп атат да. Тактал элек маалыматтар болуп атат. Бул боюнча мен ушул баланын өлүмү, энелердин өлүмү, үй бүлөлүк зомбулук, анын ичинде балдардын зорлук зомбулугуна ар дайым менин контролумда болот. Ошондуктан бир тарапты карабай, бирок ал жакты да бул жакты да угайлы. А эми баягы бала бакчанын тиги кызматкерлеринин күнөөсү болсо алар өзүнүн жазасын алат. Хорошо. Үчүнчү вопрос. Мен өзүм кайрымдуулук менен иштейм да, билесизби? Соцмагазин ачам деп жүргөм да. Анан еще балдарды окутам. Жана көп балалуу үй бүлөлөрдү жана камсыз керек болгон, жардам керек болгончу. Анан ушул жаңы жылга келип токтоп калдым да. Балдарды окута албай калдым. 15-мектепте окутчумун, аяктан уже кабинетте жетишпей, материалды тияка көтөрөм, бияка көтөрөм. Анан УМИге да канча жолу кайрылдым, мага жер керек болуп атат да. Саракатойнигим бар, өзүм эле учебный центр ачып, жарымын соцмагазин кылам, жарымын болсо ошол окутканга да. Ошого Жазгыл айым жер эми сизге центрден керек, туурабы? Центрден керек. Центрде жер көйгөй. Мен сизге ачык айтайын. Кайсы жерден тапсаңыз, мисалы центрде карасаңар, кафе ачкандар баягы эле лицолор да. Мен 6 жыл мурун бир салон ачкам, ошол боюнча мен канча жолу кайрылдым бүт жерлерге, жер таба албайм да. Эми ошол мисалы кимден болгону ошону эле сурап атам да. УМИге тапшырма ким? УМИ. Жер карагыла, давайте. Саракотоника кандай жер таба албайсыңар? Бирок аны ачып кылышыңар керек. Контейнер боюнча кой турпайбыз. Эгер жер табылганда дагычы, ошо контейнерди сонун кылып туруп, шаардын көркүн бузбай турган кылып туруп, сырттарын обшивка алып. Жок, оформдедим да, сыртындагы айнек кылам, жанагы легкий конструкция менен. Мага карагыла, временный кылып жерди карагыла чындыгында анан эми. Мен бул боюнча сизге жайында деле кайрылгам эмес, соцмагазин ачам, анан ошо балдарды окуткан боюнча азыр балдарым өздөрү келип атат, качан окуйбуз антайын деп, анан ошол боюнча карагылачы ошо канча бир эч кандай эме акча алынбайт да. Макулбу? Бир немени кантип таба албайсыңар? Карагылачы. Көп центрден болбосо да мындайрактан карагыла, карап туруп тапкыла. Анан последний вопрос, кафелер боюнча, министрлер кабинетинин токтому чыкпады беле, жанагы тейлөө акча алдысыңарчы. Алынгандан кийин баягы тамак баасы көтөрүлүп калды, элдин баары нааразы болуп атпайбы? Анан кечээ эле Арча кафесине бардык. Баягы бирлер шарт бар да, ошону аткарыш керек да. Тамак баасы коюлгандан кийин ал жагына граммдар жазылыш керек. Граммы жок эч кандай. Баягы каалаган баасын коюп алганда, анан ошону көзөлдөө кылыш керек.
мисалы антимонополиянын жетекчиси Айсулуу Айым менен сүйлөшкөм. Ал айткан ошол мыйзам бузуу ошол жерде болот дейт. Если баасы көргөзүлбөсө, анан граммдар көрүнбөсө депчи. Анан муну ким текшериш керек? Мисалы мен азыр кээ бир кафелерге кирип карап атам да, кээ бири нормально, кээ бири бааларды аябай көтөрүп алышкан да. Эми бааларды көтөрүү боюнча бизде монополияга каршы күрөш кызматы бар, аны билесиз. Биз ошолор менен биргеликте мэрия чыксак болот, карапчы. Бирок бул жерде азыр билип атасыздар, бизнеске дагы көп мындай текшерүүлөрдү мындай жасай бербөөнү бизге тапшырып атат. Бирок ошол эле мезгилде эгерде бизнес ушу туура эмес сиз айткандай туура эмес иштерди кылып, дагы граммын жазбай, анан кийин өтө эле бир бааларды көтөрүп ала турган болсо, биз Жок, мисалы токтомдо жазылып атпайбы? Эме дейт. Эме тейлөө акысы алынсын, бирок тамак баасына болгон чыгымдар кошулсун деп. Хорошо, кошулуп атат, көп деп. Бирок ошону мисалы сурап атам, 700 сомго тамак жеп атабыз, бунун ичинде эмне кирет? Граммы жок, эчтекеси, баасы эле коюп койгон да. Бул получается даже балыктын баасы себестөө эмесин көп болуп кетип атат да. Ошону бир контроль кылса болот. Мисалы мен өзүм как блогер катары кафелерге чыгам да, вот кечээ эле эми барды карчага жок дейт. Анан 1-2 күн бергиле жасап берели дейт. Ооба. Ошондой Рыскул Жумакадырович, анда бүт кафелерди чындыгында ошол жаңы жылдан кийин жанагы немени кызмат көрсөтүүлөрдүн баягы официанттардын акысын алгандан кийин бул бир эле бизде Караколдо эмес, башка Кыргызстан боюнча ушул айтылып атат да. Аттан көтөрүлүп кетти деп. Эми абдан эмес, эмне көтөрүлдү да. Ошол жака кошуп атышат. Эми алар 15% алчу да, туурабы? Азыр андан да көп болуп кетти. Азыр 15% кошушту, же ошол ушудан пайдаланып туура эмес баягы биздин кээ бирки бизнесмендерибиз туура эмес кошуп алды. Ошону бир анализдеп чыккылачы. Антимонополия кошкула. Эми барып текшербей эле сиздин кандай менюсу турат, башкасы турат, ошо менен иштейсиңерби? Мага анализ кылып бергиле. Мисалга Арча кафеси канча, Алтын кумара канча, тиги Дасторкон беле, Дасторкон канча, жанында Комуз канча, ошол микрорайондогу кафелерди бир, андан кийин центрдеги кафелерди бир. Ошону анализ кылсаңыз, анан кийин ошонун негизинде биз буларды топтойлу. Эмне үчүн ошол эле Арчаныкы арзан, Дасторкондуку кымбат, же болбосо сиздин жаныңызда турат, эмне мунуку мындай, тигин. Азыр кээ бирде биздин жарандарыбыз ошол Сенаны деле көпчүлүк карабай эле кирип чыгып кетет да. Бирок мына эми Назгүл Айымга окшогон биздин блогерлерибиз элдин баягы көйгөйү жеп алып төлөгөндөн кийин, аны төлө десе эч ким айтпайт да, кымбат деп. Уялгандан төлөйт дагы. Андан кийин бизге айтат, же болбосо ушу Назгүлгө окшогон блогерлерге айтат, же болбосо семилерге айтат, мындай кылыпчы. Аны аябай эле кымбатта көрөттүр деп. Неофициально отурганда да сүйлөшөт. Бирок ошону биз жанагындай элибизге бул дагы бир баягы чөнтөгүнө мындай бир неме зыян келтирбештигиндей кылып, бизнесмендерибиздин дагы чөнтөгүнө зыян келтирбегиндей кылып туруп, бир жакшынакай кылып чечип беришибиз керек. Аларга сунуш берели. Өтө эле кымбаттатып берипсиз. Мына тамагыңыз 100% кошулуп атат деген немесине өзүнүн себестоюсу. Ошол эле мезгилде алардын дагы тиги официанттардын айлыгын өздөрү төлөп атат. Ошол эле тиги кароолчусу бар, администратору бар, башкасы бар, свети бар дегендей, суусу бар дегендей бүт баарын карап чыгышыбыз керек да. Анда реальный элге биз айтайлы, алар менен кошуп. Да, урматтуу эл журт. Мына азыр бул бифштекстин баасы мындай болгондо үстүнө 20% эле кошулат экен. Же болбосо 15% кошулат экен. Булар 15% эле пайда таап атат. Картошкаңыз монча кошулат экен, тигиз монча. Бирок Назгүл Айым айткандай сөзсүз баягы граммдарын жазып койсо, граммдар жазылыш керек. Мисалы сурасам, билбейт да. 700 грамм, почему 700 сом болот атат десем даже билбейт. Это для них тоже хорошо же, что клиент келет, монча деп төлөйсүң да. Мисалы мен төлөп берем, если монча деп докажет. Анан это Алмаз болдубу? Все, рахмат.